Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элералық жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Иран өзөктүк куралы жөнүндө калп айтты деген Израилдин айыптоосунан кийин элералык коомчулук Тегеран менен тарыхый келишим боюнча жиктелип калды. Арменияда нааразылык жүрүштөрү уланууда. Оппозиция лидери эгер ал премьер-министр болуп шайланбаса, саясий борон чапкын болорун эскертти. Футбол сизди кубантабы же өкүнтөбү? Жаңы иликтөө бул суроого жооп тапкан. Иран өзөктүк программасы жөнүндө калп айтканы тууралуу Израилдин билдирүүсүнө ар кылка жооп болууда. Демек Ирандын өзөктүк дымагын басуу боюнча элералык келишимге ишенүүгө болбойт деди АКШнын мамлекеттик катчысы. Ал эми Евро биримдигинин тышкы саясаты боюнча жетекчиси Иран келишимди бузганын ырастаган далил жок экенин жүйө келтирди. Израилдин премьер-министри Нетаньяху эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады. Иран алдады. Нетаньяхунун айтымында Ирандын өкмөтү өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөйт деп эл аралык коомчулукту алдады. Израилдин премьер-министри бул сөздөрүн далилдөө үчүн миңдеген жашыруун документтер табылганын дагы айтты. Амад аттуу долбоор өзөктүк куралды жасап, аны сыноодон өткөрүү үчүн иштелип чыгарылган. Иран Амад долбоорун ишке ашыруу үчүн документтерди жашыруун жайда сактап, аны керек учурда кайра колдонуп, өзөктүк курал жасап чыкмак. 2015-жылы Иран жана 6 ири өлкө Тегерандын өзөктүк долбоору боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Ирандын өзөктүк иш аракеттерине чектөөлөр киргизилип, анын ордуна Иранга каршы эл аралык санкциялар жеңилдетилмек. АКШнын мурдагы президенти Обаманын заманында кабыл алынган келишимди эл аралык лидерлер тарыхый деп мүнөздөшкөн. Бирок Израиль келишимди тарыхый катачылык деп атап, Тегеран өзөктүк куралга жетүү долбоорун улантат деп билдирген. АКШнын жаңы президенти дал ушул пикирге кошулду окшойт. Мен буга чейин дагы бул маселени көтөрүп келгем. Алар жөн эле отурган жок. Алар ракеталарын сынап жатат. Бизге бул бир гана пропаганда деп коюп, мен ал сөзгө кошулбайм. АКШдан тышкары Нетаньяхунун кайрылуусуна реакциялар болуп жатты. Анын ичинде Европа биримдиги дагы өз пикирин билдирди. Маселе жаралса аны жайгаруу үчүн механизмдер бар. Бирок мен кайра белгилеп кетким келет. Премьер-министр Нетаньяхунун кайрылуусун же Иран өзөктүк долбоору боюнча келишимди бузду деген ойду далилдегендей эч нерсе көргөн жокмун. Ирандын тышкы иштер министри Трампты эски дооматтарга асылып, келишимди жокко чыгарууну көздөп жатат деп айыптады. Жакында эле АКШнын мамлекеттик катчысы Израилге барып, АКШ келишимден чыгып кетүүгө даяр деп айткан. Президент Трамп дагы келишимди кескин сындап келет. Вашингтон 2 жуманын ичинде келишимди күчүндө калтыруу же Иранга каршы санкцияларды кайрадан жандантууну чечиши керек. Көпчүлүк Израилдин премьер-министринин кайрылуусу жөн жерден азыр болуп жаткан жок деп айтышууда. Бир нече апта созулган нааразылык акциялардан кийин оппозиция лидери Николь Пашинян Армениянын жаңы премьер-министри болуп шайланабы. Еревандагы көп күндүк жүрүштөрдүн кысымы алдында кызматтан чегинген Серж Саргисяндын ордуна ким келерин калчаган парламент узакка созулган марафон сессиясын өткөрүүдө. Миңдеген киши кайрадан шаардын борбордук аянтына чогулуп, добуш берүүнүн жыйынтыгын күтүүдө. Тизмеде жалгыз гана талапкер Пашиняндын ысымы турат. Оппозиция лидери парламентте көпчүлүктү түзгөн бийликтеги Республикачыл партиясын ага бут тозушса саясий борон чапкын болорун эскертти. Ал ошондой эле премьер-министр болуп шайланса, эрте шайлоо өткөрүүгө сөз берди. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. АКШнын өкмөттүк байкоо салган уюму Афган коопсуздук күчтөрү кескин алсырай түшкөнүн билдирди. Уюм согушкер топтору Афган калкынын көбүн көзөмөлдөп турганын эскертти. Ал эми Афган коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлер саны 10%га кыскарган. Афганстандын коргоо министрлиги бул маалыматты четке какты. Түштүк жана Түндүк Корея чек арада орнотулган колонкаларын алдырууда. Эки өлкө бул колонкаларды көп жылдар бою бири-бирине каршы үгүт үчүн колдонуп келген. Өткөн аптада орун алган тарыхый Корей саммитинен кийин эки өлкө тең бир катар символикалык кадамга барууда. Иран бийликтери улуттук коопсуздук себептеринен улам Telegram аттуу дилгат аппликациясына тыюу салды. Чечимди түшүндүргөн билдирүүдө бул аппликация массалык көчө жүрүштөрү учурунда душман топтору тарабынан кеңири колдонулганы айтылган. Иран калкынын жарымы Telegram'аны колдонору болжонууда. Аларды жергиликтүү системага которуу аракети көрүлүүдө.
Кишинин көңүлүнө ири спорт окуялары абдан чоң таасирин тийгизет. Сиз сүрөгөн командаңыз жеңишин каалайсыз. Командасы жеңисе күйөрмандын маанайы пас болот. Бирок бул эмоциялардын кайсынысы күчтүүрөөк деп ойлойсуз? Сассекс университетинин окумуштуулары бул суроону изилдеп, командасы утулган күйөрмандын маанайы жеңишке жеткен күйөрмандыкына салыштырмалуу оорураак экенин байкаган. Футбол көңүлдү ачабы же тескерисинче чөктүрөбү? Ньюкасл командасын колдогон профессор Питер Долтон Маппинес аттуу программанын жардамы менен футбол жана ага байланыштуу бакытты изилдеп келет. Профессор футбол фанаттарын оюндун башында жана оюндан кийин өздөрүн кандай сезип жатканын сурап чыккан. Сурамжылоого 32 000 киши катышкан. Балким бул адамдын бактылуулугун ченеген эң ири илимий изилдөөлөрдүн биридир. Көптөр колдогон командасы утса, өздөрүн бактылуу сезет. Ал эми командасы утулуп калса, жеңип сүйүнгөнгө салыштырмалуу 2 эсе кайгырышат. Бул фанаттарды абдан кайгыртат. Футболдун күйөрманы болуу негизи маанисиз эле иш. Биз утулуп калган Садерленд командасынын фанаттары менен баарлаштык. Абдан ачуум келип турат. Мен бул команданы 1939-жылдан бери колдойм. Болгону 2 оюнга келбей калдым. Оюндарды калтырбай көрөм. Утулуп калды. Аябай жиним келип атат. Бул күйөрман командасы утулуп калганына байланыштуу ачуусу келгенине карабай, эмки оюнга баары бир келет. Күн жайыбы же чайыттай тийип турабы, команданы чындап жакшы көрсөң, оюндарга эч нерсеге карабай келесиң. Матчты көргөнү барган сайын командам утат деп үмүттөнөсүң. Анын үстүнө башка күйөрмандар менен санаалаш болгондуктан достошуп аласың. Футбол командалары утулуп калып бизди капа кылган күнү дагы футбол биз үчүн үмүт жана биримдикти билдирет. Командаңыз утулса, анын жеңиштерин огуп өтөр барктап каласыз. Эми спорт бүгүн Чемпиондор лигасынын жарым финалы болот. Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу стадионунда Бавария Мюнхен менен беттешет. Катар менен 3 сезондо жеңишке жеттүүгө аракеттенген Мадрид жарым финалдын Германияда өткөн бөлүгүндө Баварияны 2-1 менен уткан. Реал Ла Лигадагы жаңы чемпион Барселонадан 15 упай артта. Кече Англис премьер лигасында Тоттенхамдан Деле Али жана Гарри Кейн Спurs командасына 2-0 менен Ватфордту утууга жардам берди. Тоттенхамдын менеджери Маурисио Почеттино алгылыктуу жеңиши үчүн командасын мактады. Spurs эмки сезондо Чемпиондор лигасына жолдомо алууга жакында түштү. Алдыда дагы 3 беттеши бар команда 4-орунда турган топ Челсиден 5 упай алды да. Англис футбол жазуучулары Египет менен Ливерпулдун чабуулчусу Мохамед Салахты жылдын мыкты оюнчусу катары тандашты. 25 жаштагы Салах бул абройлуу наамга таттыган биринчи африкалык футболчу. Буга чейин ал 1 сезондо 43 гол киргизген үчүн профессионал футболчулардын ассоциациясы дагы жылдын мыкты футболчусу деп атаган. Ал эми өткөн декабрда BBC дагы ага 2017 жылдагы Африканын мыкты футболчусу деген наамын ыйгарган. Бүгүн 1 май, эл аралык жумушчулар күнү. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жумушчулар кесиптик кошундар жана партиялар парад жана жүрүштөрдү уюштурду. Эл аралык жумушчулар күнү айрым өлкөлөрдө адатта нааразылык акчалары менен коштолот. Жумушчулар өз укуктарын жана иштөө шарттын жакшыртууну талап кылып, саясий билдирүү жасашат. Жүрүш акциялары 19-кылымдан бери келатат. Советтер Союзунда бүтүндөй мекемелер, окуучулар желек шарларын көтөрүп парадка басканы мурунку муундун эсинде болсо керек. Интернетибизге башпаңыз, дарегибиз BBC Kırgız.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан тапсаңыз болот. Ал жерде BBC Kırgız деп издеңиз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.